Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Нуркей YouTube каналынын ардактуу катталуучулары, көрүүчүлөрү. Москва шаарынан кайрадан саламдашканыбызга кубанычтабыз. Туугандар, бүгүн 7 число 11-ай 2021 жыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу мекендештер, жердештер. Москва шаарынан мен сиздерге дагы бир магазинден иш табып койдум. Сиздер менен чогуу киребиз. Магазинде кандай иш кылса болот, айлык маянасы канча, анан кандай графиктерде иштесе болот. Эгерде кимде-ким видеону биринчилерден болуп көрүп жаткан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, подписаться болуп, каналды колдоп коюңуздар, туугандар. Мына көрүп турасыздарбы? Мен артында турган красный белый Москва шаарында жүргөндөр бардыгыңыздар билесиздер. Азыр мен ушул магазин ичине кирем дагы. Бир сыйра иштеп жаткан сотрудниктерди мен сиздерге чагылдырып көрсөтүп берем. Андан сырткары кандай документтер керек, ошолор тууралуу дагы мен сиздерге айтып өтөм. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүңүздөр, туугандар. Сиздер менен чогуу киребиз. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Красный белый. Бул жакта азыр магазин ичин бир сыйра мен сиздерге көрсөтүп чыгып, анан документ тууралуу мен сиздерге айтып өтөм. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде продуктовый магазин, алкогольный. Бул жакта болсо биздин кыргыз бир туугандар иштеп жүрөт. Кассада товар тизип, жалаң кыргыздар иштеп калган. Азыр красный белый, ошондой эле Dixie сыяктуу магазиндерде, Пятерочка, Ашан ушул сыяктуу магазиндерде. Свободная касса. Не, я больше на продукт. Бул жакта товар тизип иштеп атат. Бул эки кыргыз бир туугандар кассада иштейт экен. Ийгилик туугандар. Мына көрдүңүздөрбү, туугандар? Сиздерге азыр график тууралуу айтып өтөйүн, айлык маянасы. Мынакей. Приглашаем на работу. Администратор дейт, график 5-2, 93 000 рубльдан өйдө алат экенсиздер. Эгер 5-2 графикте иштесеңер. Андан сырткары 2-2 графиги бар экен, туугандар. Мына 60 000ден өйдө алат экенсиздер. Продавец кассир дейт, график 2-2 55 000ден өйдө. Мынакей, телефон номерин мен сиздерге көрсөтүп коеюн, туугандар. Анан бул жерде анкеталары бар экен. Буларды ушул магазинге келип туруп, өзүңүздөр толтуруп. Так, бул жакта башка маалыматтар экен. Азыр мен сиздерге чыгып туугандар кандай документтер керек, ошолор тууралуу айтып өтөйүн. Бул жака туугандар перевод паспорт, регистрация, миграционный, анан СНИЛС, ИНН, страховой полис, анан вакцина боюнча сертификат керек экен. Анан толугураак маалыматты ылдыйда видеодогу номер боюнча ошол отдел кадрдын номери экен. Ошол боюнча чаласыздар. Дагы кошумча кандай документтер керек, өзүңүздөр толуктап алып ишке жайгашып иштесеңиздер болот, туугандар. Андан сырткары водительдер дагы иштесе болот экен. Мен бир сыйра сурадым. Водительдер ушул красный белый магазиндин өзүнүн машинелери бар экен. Ошол магазиндин өзүнүн машинелери менен товарларды ушундай точкаларга таратып иштейт экен. Ошон үчүн эгерде кимдир бирөөгө ушул сыяктуу кышында жылуураак жумушка иштейт элем дегендер болсо, пожалуйста, номер боюнча чалып ишке кирип иштесе болот. Айлык маянасы өтө жакшы экен, туугандар. Ушундай, бүгүнкү видеобузду ушул менен жыйынтыктайбыз. Ишенебиз, кимдир бирөөгө пайдасы тиет бул видеонун. Андыктан группаларга бөлүшүп, лайктан басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Кийинки видеодон жолугушканча амандыкта көрүшөлү.